окуясы, бурч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз. Марал радиосу ар жуманын дүйшөмбү күндөрү Айлампа программасында укук бузуулар жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча сөз кылат. Уктуруу буунун Баңгизат жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгы жана Жарандык союз уюму менен биргеликте даярдалууда. Байланыш телефону 0312 68 0606. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышы жогоруда өзүңүздөр уккандай эле атайын чыгарылыш болуп эсептелет. Бүгүн биз коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу иш-чаралары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул багытта биздин студиябызга маек куруу үчүн атайын меймандар келген. Алар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жашы жете элек өспүрүмдөрдүн укук бузууларын алдын алуу борборунун башчысы Азамат Абдрахманов. Саламатсызбы? Ошондой эле Жарандык союз коомдук бирикмесинин тең төрагасы Урмат Казакбаев. Саламатсызбы? Жана аталган Жарандык союз коомдук бирикмесинин координатору Галина Давлетбаева. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Байланыш номерибиз 680606. Бул телефонду терип, сиз да ушул теманын алкагында суроо же пикириңизди билдире аласыз. Мындан тышкары биз Facebook баракчабыз аркылуу дагы суроо жана пикирлерге эфир жүрүшүндө орун беребиз. Анда алгач ушундан баштайлычы. Мына Жарандык союз ушул 2015-жылдан баштап укук бузуулардын алдын алуу жана коомдук коопсуздук камсыз кылуу боюнча пилоттук долбоорду баштадыңыздар эле. Арадан 2 жыл убакыт өттү. Бул долбоор өзүнүн натыйжасын канчалык берди? Чыны менен эле улантууга, аны дагы кеңейтүүгө бүгүн негиз бар бекен? Урмат мырза, сиз баштасаңыз. Эми азыр бул биз баштап аткан биргелешкен пландарды түзүү боюнча айтып кетсек, микрофонго жакыныраак болсоңуз. Бул боюнча айтып кетсек, толугу менен бардык жакта 100%, 100% ийгиликтүү болду дегенден алыспыз. Эмнеге дегенде бул пилоттук түрдө жүрүп атат. Биз дагы мындай иштерди албетте бул чет өлкөлөрдө жакшы тажрыйбадан алып, өзүбүздүн андай бир өзгөчөлүктөрдү кошуп, анан пилоттук түрдө жүргүзүп атабыз. Бирок жарымысынан көбү ийгиликке жетти. Бул баягы биргелешкен планда ар бир жергиликтүү аймак өзүнүн көйгөйлөрүн алып чыгат. Кандай көйгөйлөрдү, тынчсыздандырып аткан көйгөйлөрдү алып чыгат дагы. Милиция менен бирге, жергиликтүү бийлик менен бирге, анан ошол жарандык коом бар, анын ичинде жана коомдук алдын алуу борборлор бар, ОБЦлар деп коебуз. Ар кандай баягы кеңештер бар, аксакалдар соту бар, аксакалдар кеңеши бар, анан жаштар кеңеши бар, ошондой анан ар кайсы жерлерде ар кандай уюмдар бар коомдук. Ошолор менен биргеликте ошол көйгөйлөрдү чечүү жолдорун иштеп чыгышат. Аларды албетте чечкенге аракет кылышат. Албетте баягы кээрки жерлерде көйгөйлөр мүмкүн баягы жөн эле баягы сөз түрүндө эле актуалдуу болуп калган. Баягы чынында изилдеп келсең, жылына бир эле жолу болгон, бирок баягы аябай көп айтылгандан кийин ошол көйгөй бизге аябай керектүү деп айтылып калган болушу мүмкүн да. Ошондуктан азыр пилоттук түрдө жүрүп атат, бирок көпчүлүк учурда бул иш-чара өзү ошо бир тегерек столго отуруп, көйгөйлөрдү бирге алып чыгып, ошолорду чечүү жолдорун сүйлөшүп, бири-бири менен, милиция менен жөнөкөй элдер. Бул өзү эле абдан чоң кадам алдыга. Бир милиция менен элдин ортосунда биз айтып келатабыз көптөн бери, баягы изилдөөлөрдө жүрүп келатат. Ишеним абдан төмөн депчи. Ошол ишеним каяктан пайда болот? Чогуу иштешип, кол кармашып, плечо деп коет, жакын туруп бир иш-чараны баштаганда гана ишеним пайда болот. Бул ошол баягы психологиялык жактан бул абдан чоң кадам. Албетте баягы ар бир жерде жөнөкөй көйгөйлөр чечилбесе дагы, бирок психологиялык жактан, моралдык жактан бул абдан ишенүү жагында абдан чоң кадам. Биз ошого кубанычтабыз. Анан бир айылда айтты эле, бир участковый милиция деп коебуз, участковый. Ошол айтты эле, мына канча жылдан бери реформа болуп келет. Мына ушул
азыр кылып аткан нерсе бул чыныгы реформа. Биз анткени эл менен бир столго отуруп чогуу сүйлөшүп, көйгөйлөрдү чогуу алып чыгып, эмки жылга чогуу пландаштырып баштадык да. Мына ушундай реформа деп айтса болот деп ошентип айтканына абдан ошону эстеп калып, ошол аябай жүрөккө жылуу тиген да. Галина айым, кошумчаңыз барбы? Ооба, кошумчам бар. Баягы элдер көйгөйлөрдү айтканда, укук бузууларга келгенде баягы элдер көнүп калганда, булардын баарын тең милиция эле жасаш керек, ошолорду оңдош керек, ошолорду иштеш керек деп. Ал эми биргелешкен планда болсо, биргелешип, өз сөз айтылып атпайбы, биргелешип деп. Биргелешип ошолор көйгөйлөрдү чечкенде, милиция дагы азыр Урмат айтып кеткендей, өздөрүнүн эл бизди да койлойт турбайбы? Баягы бизге эле жүктөп койбой турбайбы? Биргелешип иштеген жакшы турбайбы деген жакшы нерселер пайда болду да. Ошону бир нерсени айтып кетиш керек. Ушул биз пилоттук долбоор кылган аймактарда элдер өздөрүндө иштеген милиция кызматкерлерин жактай башташты да, коргой башташты. Жок, алар жакшы эле бакчтар иштеп атат, анан эми айлыктары аз, үйлөрү жок, мондай келип алыстан келип иштешет, ошондо да иштеп атышат деген жакшы нерселер пайда болду да. Анан кийин мамилелер өзгөрө баштайт да, мондай жакшы нерселерди айтса, эки жакка тең жылуу нерселер айтса. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек, адамдар деген биз дагы кошулуп туруп бул көйгөйлөрдү чечишибиз керек экен деген ой пайда болду да. Галина айым, айтыңызчы, мисалы ушул долбоорду аралап, долбоорду ишке ашыруу үчүн калкты аралап, аймактарды аралап көрдүңүздөр да, ошондо жергиликтүү тургундар үчүн кылмыштуулуктун кайсы түрү өзгөчө бир чоң көйгөйдү жаратып атыптыр. Анткени мисалы бир карасаң, укук коргоо органдарына мүмкүн айтпаган сырды ушул жарандык сектор бейөкмөт уюмдарга ачылып айтып беришет да алар. Жок, алар милицияга деле айтып атышат, анан бизге деле биз чогуу көйгөйлөрдү айта баштаган кезде, эми элдер айтып атат да, мал уурдоочулук, айыл жерлеринде мал уурдоочулук абдан чоң көйгөй экени айтылды. Жолдор абдан начар, ошон үчүн айлоочулар тарабынан эрежелерди бузуу, ошондой эле адамдар тарабынан да болуп атат, бирок ошончолук баягы белгилер болбогондон кийин айдоочулар баягы түз эле кете берет экен да, эчтеке карабайчы. Ошолор көйгөйлөр айтылган. Мисалы Каракулжа айылында болсо, айыл аймагында болсо, эми мындай карап көрсөң болбогон нерсе, эми ошол жергиликтүү айыл өкмөт деле чечип кое турган нерсе болчу да. Баягы пробка деп коебуз го, тыгындар пайда болот экен, бир автовокзал бар экен. Эми ошону именно ушу биздин биргелешкен планды кабыл алуу менен ошол көйгөй чечилди да. Быйыл мен жайында барып келгем, ошол көйгөй кандай болду десем, аябай жакшы болуп калбады, чечпедикпи депчи. Илгертен бери келаткан көйгөй экен мисалы. Мен кошумчалап кетсем, буга чейин иштеп эле иштегенбиз, баягы пилот түрдө деп 12 Кыргызстан 12 жеринде. Ошонун баарынан эгерде баягы карап көрсөк, кайсы көйгөй эң алдыда жалпы анализ бир жүргүзүп кайсы көргөндө биринчи орунга бул баягы жаш өспүрүмдөрдүн арасында укук бузуулар, анан жанагы мектеп рекетчилиги чыкты. Биз баягы Кыргызстанда бул шаарда эмес, айылдарда дагы бар экен да, мектеп рекетчилиги. Кыргызстанда көп иштер кылынып келген буга чейин дагы. Анан мүмкүн баягы мисалы милиция кызматкерлер баягы мектеп директорлорунан же мугалимдерден сураганда, алар өзүнүн мектебинде ушундай көйгөй бар экенин баягы жашырып коюшу мүмкүн да. Анткени билим берүү министрлиги тарабынан дагы абдан баягы талаптар коюлган. Анан ошого баягы ошол көйгөй бар деп айтуудан мүмкүн баягы жашырышы мүмкүн, бирок бизге айтылып чыкты, ошол биринчи местага чыкты да, баягы биринчи орунга. Андан кийинкилер болсо, бул жанагы Галина эже айтып кеткендей эле, мал уурулук, жанагы дагы бир жол кырсыктары. Бул баягы айылда эми албет машина аз, бирок кээ бирки айылдар баягы чоң эки область аралык райондук жолдордун жанында жайгашканына байланыштуу, алар ошо мектепке балдарын ары берет чоң жолдон. Ошол жерде жол кырсыктары. Дагы бир таң калыштуу нерсе, мага бизге айткан көйгөй бул баягы үй бүлөдөгү зордук, зомбулук. Мүмкүн буну дагы жарандар жашырып коюшу мүмкүн, милицияга көбүнчө ким барат? Баягы аялдар барат. Аялдар барганда, ал же милицияда ким иштейт? Милицияда 80-90-95% эркектер иштейт. Аны өзүңөр эле чечип алба деп заявление, может, жанагы арызды албай деле коюшу мүмкүн. Көпчүлүгү чыкты. Албетте
укугун билген айым болсо албетте ал алгыла заявление деп арызды деп турулушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда ушул көйгөйгө биздин милиция кызматкерлери мындай кой андай болбойт, уят болот деп эми баягы кыргызча эметип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ушундай көйгөйлөр да чыгып калып атат. Мына азыр биздин студиябызда ушул түздөн түз Ички иштер министрлигинин баягы коомдук коопсуздук менен иш алып бара турган борбордун жетекчиси Азамат мырза отурбайбы? Айтыңызчы, мына жарандык союз менен биргелешип бирдиктүү иш жүргүзүп атасыздар да, бул чыны менен эле мындай жалгыз иш жүргүзгөнгө салыштырмалуу натыйжалуу болот бекен? Пайдасы канчалык? Пайдасы, конечно, айтып коем мен. Бирок башында биз 2 жыл мурда булар менен бизге келип ушундай сураганда, кайсы жерлерде биз пилотный проект ачайык деп атабыз, ошо коомчулуктун жер менен иштеп, элдер менен. Көйгөй өзгөчө курч деп, Курч. Анан биз чогуу отуруп алып 12 райондон пилот изилдеп чыктык, анализ боюнча. Бул көбүнчө приграничный райондор, анан криминализированный райондор, анан көйгөй маселелерди. Эми бул азыркы учурда азыр айтып коюш керек, бул көбүнчө биздики направление болгон, бул именно жерлерде жарадандар укук бузуулардын алдын алуу ишке тартуу максатында. Именно ошо жерде жашаган жарандар өзүнүн көйгөй маселесин коюп, план түзүп, именно планда түзгөндө финансированиясында, жерлик айыл өкмөттөр, администрациялар ошо акча бөлүнүп, ошо план алдын алуу чараларды көргөнгө, бул жол коопсуздугу, мектептерде школьный рейд деп коебуз, мал урурлук боюнча эң көйгөй жарадандардын эң көйгөй маселесин өздөрү алар изилдеп, өздөрү план түзүп чыгып, план түзгөндө именно чараларды жазып чыгат да, кандай ким иш алып барыш керек. Ошону жарадандар өздөрү контролго алат. Обязательно айыл кеңештин депутаттарына утверждение болот бул планда. Багы жергиликтүү бийлик менен чогуу биргеликте иш жүрөт экен да, ал жерде. Утверждение да бардыгы биз жактан начальник РОВД, жергиликтүү начальник РОВД кол коюп берет, өзүнүн кызматкерлерин бекитип коет да ошо пландарга. Алар уже ответственный болуп калып, ошо чараларды алып барып. Биз жака ички иштер министрлиги, конечно, бул эң жардам берип атат жерлерде. Также эң активдүү жарадандар катышат. Алар ряд семинарларды окууну, атайын окууну өтүп, именно кандай иш алып барыш керек. Например, жол коопсуздугу боюнча кандай иш алып барыш керек, кандай знактарды кайсы жерге коюш керек. Ошолорду бүт чараларды өтүп, кийин бул проект абдан жакшы азыркы учурда эмнеси башка региондордон жакын айыл өкмөттөр уже келип, уже жыйынтыгын көргөндөн кийин уже үйрөнүп баштап атат да, бизге жардам бергиле, кандай чараларды өткүздүңөр, мына финансирование каяктан таптыңдар деп эле мындай заинтересованность жакшы болуп, кызыктар болуп, анан уже распространение башка региондорго өтүп атат. Азыркы учурда айыл өкмөттөрдө да, айыл жерлерде, не только ошо шаарларга да өтүп атат. Шаарларда да абдан көйгөй маселелер көрүп, алдын алуу, анан пландарда еще жакшы нерселер, бул социалдык проблемаларды да максаты бар да. Жолдорду оңдоо, свет, жарыкты орнотуу көчөлөрдө, патрулирование уюштуруу, именно элдер өздөрү көйгөй маселени коюп, өздөрү эле ошону чечүү максатына аракет кылууда финансирование. И абдан көп социалдык көйгөйдү чечүүгө дагы ориентация болуп бере турган долбоор болуп эсептелет. Бул жерлерде абдан жакшы проект да. Эл ошонун жыйынтыгын көрүп, абдан жакшы кызыктырып, анан депутаттарды көрүп эле уже азыркы учурда мурунку жылдары акча
каражат аз бөлүнсө, азыркы учурда уже көбүрөөк бөлүнүп атат да. Каражат маселеси демекчи, Урмат мырза, айтып берсеңиз, негизи кандай бир маселе болбосун, аны жеткирүүдө ошо каржылык колдоонун жетишсиздигин көп, мисалы, милиция кызматкерлери буга чейин тартып келчү эле да, баягы кылмышкерди кууюунун аркасынан дейин десең, автоунаасы жок, эгер унаасы болсо ага куя турган майы жок азыркы болуп учурда калып, бар. дөңгөлөгү жок болуп калган, ал түгүл эң чоң мындай майда эсептелиши мүмкүн, бирок мунун баардыгы көйгөйлүү маселелер да. Анан каражатты кайдан аласыздар сиздер? Көп керек болобу? Мисалы, былтыркы буга чейин иштеген тажрыйбасын айтып кетсек, 12 жерлерде белгилешкен планга каржылоо маселеси жергиликтүү башкаруу бийлик жактан, планга мисалы миллион сомго жакын коюлса, баарын кошуп айтканда да. Чында жылдын аягында карап келсек, 1,5 миллион сомго жакын каржыларды да беришти. Башында бир иш-чарага бергенде, ошол иш-чара чогуу иштешкенде, айыл өкмөттүн башчылары ошол иш-чараны көрүп, ийгиликтүү экенин көрүп, дагы үстүнө кошуп да беришип атты да. Бул албетте баягы биздин жанагы жергиликтүү өзү башкаруу бийликтер 80% баягы дотациялык түрдө жашашат. 20% айыл өкмөттөр 20% эле өзүнүн өзү акча табышып, алар бай айыл өкмөттөр деп айтып койсок болот да. Бирок ага карабай, мен ойлойм мындай иш-чарага элдерди кандай көйгөйлөр тынчсыздандырып атса, эң биринчи орунда. Бул көйгөйлөрдү чечүүгө жөнөкөй элдер дагы, анткени бул жерде милиция качан бизге безин куюп берет, же болбосо жөнөкөй жергиликтүү башкаруу бийлик бизде мындай эмеге статьяларга акча жок, бюджеттен келет деп күтүп отурбайлы, жөнөкөй элдер дагы жардам берет. Анткени эми ар кайсы айыл өкмөттө, ар кайсы айылдарда баягы колунда баарлар бар. Анын өзүнүн айылына керектүү нерсе болгондон кийин, мисалы, Үч Коргон айыл аймагында, айыл өкмөтүндө бир ошол бизнесмен жанагы жергиликтүү ошол жерде жашаган. Баягы жолдо жанагы зебра деп коебуз. Жөө жүргүнчүлөр өткөн жерлерчи. Ошону краскага баягы свет отражающий, атайын краскага 30 миң, 50 миң сом жөн эле бөлүп берген. Бул кандай көрүнүш? Бул биздин жашап аткан жерде көйгөйлөр бул өкмөттүк эле гана эмес, милицияныкы гана эмес, бул жөнөкөй жарандардын дагы көйгөйү. Бул эгерде чогуу чечсек, ушул чече турган көйгөйлөр кийин дагы болтурбаганга ар бир адам ошого. Башкача айтканда, баягы сиздердин жумуш деген бул ошо түшүндүрүү, көйгөйдүн бар экендигин эл өзү жон териси менен сезип, анан өзү кошо мобилизация болуп, эл өзү кошо мобилизациялашып, анан жардам берүү аракети болуп эсептелет экен да, туурабы? Өзү да өткүзүү возможность участия. Мүмкүнчүлүк, катышуу мүмкүнчүлүгү жарандардын катышуусу. Бул принципиалдуу түрдө эң абдан маанилүү. Эл дагы катышыш керек. Эл катышпаган нерсе, элдин салымы керек. Салымы да керек, катышканы керек. Эгерде башка түшкөн баягы бекер келген нерсеге эч кандай баркы жок болот. Эл өзү ошого жардамдашып, краскалашып, иштешип ошол жерде бул метрон болсо, бирөө сындырып атса, ошол жерде элдер да айтат: кой сындырба, буну бул жалпыбыздын мүлкүбүз деп, жалпы мүлкүбүз деп. Азыр байланышка чыккан угарманга кезек берели. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Барда мына жарандык коомдун өкүлдөрүнө баягы мен угуп атам да. Эми силер жалпысын айтып атасыңар да. Ушундай кылыш керек эле, пилоттук программада мен айткандай конкреттүү түрдө айтыңыздарчы, кайсыл айыл өкмөттөрдө, кайсыл шаарда болдуңар? Болду пилоттуу дасыңарбы? Эмне кандай жумуштарын алдын ала жүргүзүштөр болду? Инспекторлор менен, жергиликтүү бийликтер менен бир канча эменин алдын ала орunu, арлардын алдын ала деген сөз бар да, ошондой бир конкреттүү бир айтсаңыз жалпы темада эмес. Экинчиден, инспектор мырзага айтайын деп мырза менен биз дебаттарда алып калганбыз. Айтайын дегенде чында эле көйдүн баары мына сиздер айтып атасыздар, көйгөйчүнөр равно башкалар деп атат. Бирок эми мындай да урматтуу конок. Мына мурда караганда базарларда өтүп тазалаган, жол сатышка түшкөндөрдүн саны, жаштардын саны азайып атат. Муну моюнга алыш керек. Мен деле өзүм көрүп атам. Бирок ошо сиздер бул бирлешүүлөрдүн моюнуңарга калтырып коюп жаранды коомдор эмес, ошол жерде жергиликтүү бийлик деген бар, айылдык кеңештин депутаттары бар. Теги эле бул эгерде ошол жерде көтөрүлө турган болсо, бетик бир эчилик
кичилик болду. Мен бир жерге барып келдим мына жакында. Ошо качып келдим да. Ошондо түшүндүрүштүн биргеликтүү аксакалдары бар. Ошо жергиликтүү тургундар менен көрөк алып чыгып, масканы жашырып койгонго аракет кылып атышпайбы? Көпчүлүк учурлардачы жашырбай эле алып чыгып, ушундай ачык көрсөтүп саясат жүргүзүп туруп, аксакалдар сотуна башкасына коюп турса, башкаларга бир үлгү боло турган нерсени көбүрөөк айтса, ошонун зыяны жөнүндө көп айтпайбыз да, уурлукту статистикалар айтып атабыз да, уурдуп атат, антип атат, мынтип атат. Ошону мен ойлойм, балдарды, жаш балдарды алып барып эсебесен түрмөгө камагандан көрө ошонун алдынан алып, алардан жакшы болбойт. Рахмат. Түшүнүктүү болду окшойт. Урмат мырза, сизге тиешелүү суроого жооп берсеңиз. 12 аймак ошол пилоттук долбоор катары киргендигин айтып өттүңүз. Анан ал кайсыл аймактар экендигин конкреттүү билгиси келип атат. Мисалы Ысык көлдө Жетөгүз районунда Жетөгүз аймагы, айыл өкмөтү Жетөгүз. Ал жакта көйгөйлөр болуп, бул баягы алкоголдук ичимдиктерди сатуу жаш өспүрүмдөргө. Ушундай эле көйгөй мисалы Талас областында Аманбаев аймагы, айыл өкмөтүндө. Алар баягы магазин сатып жүргөн, булачын сатып жүргөн магазиндер менен сүйлөшүп, ошонун ээлери менен ошо жок дегенде жаш өспүрүмдөргө сатпагыла деп түшүнүктүү иштер жүргүзгөн. Эми ошол бул баягы албетте магазинчи менен сүйлөшпөсөң, эгер жаш балдар менен сүйлөшсөң, жаш балдар же ата-эне менен сүйлөшсөң, алар сөз түрү жолун табат. Эгерде ошо магазинчи менен сүйлөшсөң, ал сатпай койсо, эч кимге сатпай коет да. Ошондой көйгөйлөр бар болду. Андан тышкары нарында Чайек айланма. Чайекте бул мал уруулук боюнча жакшы иштер жүргүзүлдү. Баягы мал сатууда деген бул мал уурдалып, базарга алып барып сатылат. Ошол мал базарда суббота күнү, шемби күнү мал базарда чыгып аткан жерлерде милиция менен чогуу баягы эмелер болгон да, патруль болгон. Ошол малды каяктан алдың, кимден алдың, фамилиясын жазып алышкан жөн эле. Анан кийин мал жоголуп, же болбосо чын эле өзүнүн малын саттыбы, же башка бирөөнүн малын саттыбы деген нерселерди ошондой иш-чаралар менен баягы уурлаган малдар табылып, ошондой жакшы иштер болгон. Эми айта берсек, баягы эми көп, мисал көп. Жана эмеге токтоп кетейин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийликтин законун карап кетсек, ал жерде коомсуздукту камсыздоо боюнча бир эле абзац менен жазылган да. Ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлик ошо коомдук коомсуздукту камсыздаш керек деп мындай так жазылган эмес да баягы. Анан кийин ошого таянып эле биздин баягы айыл өкмөттүн башчылары бул менин ишим эмес, бул милициянын иши деп коет да. Көпчү учурларда. Анан биз жакшылап түшүндүрөбүз. Бул сиздердин дагы мойнуңузда бул жоопкерчилик. Бул менен чогуу иштеш керек милиция менен. Милиция жалгыз эле иштей берсе, мисалы бирөө бир нерсе уурдап кетсе, милиция келип эле элден сурайт, ким көрдү, каяка кетти, эмне болду, эмне машина уурдап кетти дегенде, анан эл дагы мен сага ишенбейм, сен мага ишенбейсиң деп жергиликтүү безоңчу бийлик дагы силер бул биздин ишибиз, силердин ишиңер деп болгондо милиция эч убакта ал кылмыштуулуктун бетин ача албайт. Ошондуктан биргеликте иштесек гана бир тажрыйба болот. Азамат мырза, айтып кетиш керек, но алдын алуу дегенде жер бийлик азыркы уже түшүнүп калды, жарадандар да билип калды, что любой кылмыштын алдын алуу уюштуруу акча, каражат аз кетет да. Кылмыш болгондон кийин уже канча каражат кетет, ошо уурулукту бетин ачуу, ондо бензинде, ресурста, адамдарда, кызматкерлерде. Ошол себептен азыр жарадандар билди. Алдын алуу максатында даже мал уурулук боюнча да айыл өкмөттөрдө, айылдарда иш чараларды өткүзсө уже мал уурулук токтойт, и жарадандар уже өздөрүнүн мүнкүсүндө малын да сактап калат да. Өзү да мындай выгодасы бар. Ошону жерлерде уже барды билип калды. Азыр телефонный звонок боюнча, конечно, азыркы учурда ички иштер министрлиги абдан жаш өспүрүмдөргө эң биринчи прерогатива коюп эле иш-чараларды өткүзүп атабыз. Биздин максатыбыз именно ювенальный юстиция азыр Кыргызстанда иштеп атат. Биз биринчи аны отургузбай, камабай, наоборот, жардам себептерди билиш,
максатына изилдеп чыгабыз да эмне себептен ушулга барды, ошол кылмышка барды, эмне үчүн, мүмкүн тамагы жокпу, шарты окууга барган жокпу, анан воспитание ата энесинин тарабынан мындай жакшы воспитание көрбөй калды. Ошо биздин максатыбыз азыркы учурда статистика боюнча наоборот биз камакка кылмышка тартууга азайтып атабыз да, бирок профил алдын алуу иштерди абдан көбөйтүп, социалдык кызматкерлерди көбүнчө бүт маалыматтарды жөнөтүп, социалдык ошо жер бийликте, айыл өкмөттөргө жөнөтөбүз. Алдын алуу борбор ОПЦ бар, ошо сут аксакал, женсовет, ДНД бар, ошолорго да көбүрөөк маалымат жөнөтүп, ошо бала средний айылда бала бар. Ошо көчөдө мектепке барбайт экен, көбүнчө көчөдө жүрөт, ошо мүмкүн кылмыш кылабы деп, ошо маалымат алдын алуу жөнөтсөк, именно ошо жар адамдар ошо баланы карап калат да. Мүмкүн ата энесин жумушка уюштурабы, анан спортивный секцияларды. Много борбор, азыркы биз сүйлөшкөн борбор еще дагы жаш өспүрүмдөргө досуг абдан жакшы карап атат да. Азыр биздин жаш өспүрүмдөр мектептен кийин чыкканга башка жумуш жок болуп калат да. Айылда, шаарларда ошол жерде спортивный секцияларды ачып иштетип, ошол жерге жаш өспүрүмдөрдү тартуу максатында абдан көп иш чаралар өтүп атат да. Ошо көбүнчө жаш өспүрүмдөр эшикке чыгып эле эчтеке жок, анан көчөнүн балдарына кошулуп эле анан школьный рэкет, тоомчулук ошолорго аралашып кетет, спирттик ичимдерди ичип. Ошол себептен алар спортко тартып, кружокторду уюштуруп, именно анан борбордо даже субботниктерди өткүзөт, ошо жар адамдарды чакырып, кайсы жерде, например, жардам бериш керек, кайсы престарелый адамдар бар, ошолорго жардам берип, отунду жарып, ушундай абдан даже воспитательный укук жагынан аларга мындай таасир берет да, сознаниянын балдарды ошо жерде именно ан-сезим көтөрүп, именно лидерлер, ошо активисттер ошо балдарды өздөрүнө мындай как ала алат да, под контролго. Ушуга мисал катарында микрофонго жакын. Ушуга мисал катарында дагы улап кетсем, жана телефон чалуу боюнча да кайсы жерде кандай мисалдар бар деп атпайбы. Мисалы Үч Коргон жана Жети Өгүз айыл аймагында жанагындай рэкет деген проблемалар болгон да. Ошондо алар деген форум театры деген бар да. Мына ошол форум театрга сценарийди милиция кызматкерлери менен кошо балдар өздөрү сценарийди жазышып, ошону кайра өздөрү постановка кылып ойноп чыгышып, ошого ал таасирдүүрөөк болот да, өзүн мүмкүн ошол сценадан жакшы окуган балдар эмес, ошондой тентек кылган, жанагында учетто турган, жана айтып аткан лидер балдар өздөрү ошол оюнга катышып, аң сезимин өзгөрткөнгө абдан жакшы жардам берди дейт да, таасир болду дейт. Мына ошол балдар өздөрүнүн жүрүм турумун өзгөртүшүп, жанагында өздөрүндө болгон мурдагы балдарды кайра бер жакка тартып, өздөрү жакшы жактан лидер болуп кетишти да. Мына ушул жакшы мындай эң жакшы мисалдардын бири да. Дагы бир нерсе айтып кетиш керек, жана телефон чалуу боюнча элечи, эмне кайсы жерлерде мындай мисал дегенде Жети Өгүз районунда, Жети Өгүз айыл аймагында абдан мал ордочулук абдан көп болуп жаткан болгонда, анан кийин алар ошол жанагы биргелешкен пландын максатында иш чараларында видеокамераларды орнотуу деген бар болчу да, өздөрүнүн акчасына, айыл өкмөттүн акчасына. Ошондо айылдын кире бериш жеринде, чыга бериш жеринде видеокамераларды ортосунда видеокамераны коюу менен ошо менен мал ордочулук жок эсе болду дейт. Түзөөдө программабызды улантабыз. Студиянын номери 680606. Мындан тышкары Facebook баракча аркылуу дагы суроо, пикирлерди калтырсаңыздар болот. Эми бизге келген суроолорго да көңүл бөлөлү. Facebook'та угарман кайрылган экен. Азыр дейт, мен жашаган айылда дейт, биз бийлик менен мамилебиз таптакыр жок. Жаман деп айтпайбыз, бирок байланышыбыз жок. Ар ким өз оокатын өзү кылат. Мүмкүн ушул жагына биздин айылды долбооруңуздарга кошсоңуздар болот беле, Ош областынан деп коюптур. Бирок кайсы айыл экен так көрсөткөн эмес экен да. Мына бүгүнкү
бул жерде отуруп сүйлөшүп атканыбыздагы бул биз болуп өткөн тажрыйбаны таратып атабыз элге. Биздин максат ошол болчу да. Биздин максат ошол болчу. Баягы биз албетте бул проект болчу. Проект болгондо биз ар бир жерлерге акча берген эмеспиз. Биз жөн эле үйрөтүп койгонбуз. Баягы кайрымакты берип балык кармаганды эле үйрөткөнбүз да. Балыктарды өздөрү кармашкан деп айтсак болот да. Эми ошол эле тажрыйбаны дагы калган айыл аймактарга таратыш керек. Мына бүгүнкү бул абдан жакшы суроо, жакшы кызыгып аткан нерсе болуп атат да. Албетте эми ушу мындан ары дагы телевизордон дагы, может радиодон дагы биз ушул тажрыйбаны милиция менен биргеликте ошону көбүрөөк таратыш керекпиз. Керек болсо баягы бизге кайрылса болот, биздин уюмга. Биз аракет кылып көрөбүз, эгерде координатыңызды белгилей кетсеңиз. Мисалы реформа чекиткечи сайты же болбосо 0779 00 77 08 телефону. Кайрылса болот, Кайрылса болот. Эгерде ошол Ош областында биз иштеп кеткен аймак жакын болсо, биз ошол мурунку иштеп кеткен адамдар менен сүйлөшүп, суранып, барып үйрөтүп койгонго ар мүмкүнчүлүк бар да. Бийлик менен жарандардын байланышы демекчи да, мисалы азыр дагы бир укук бузуулардан тышкаркы дагы бир көйгөй элит жеринде өзгөчө түштүк региондо анализ көрсөтүп атат. Экстремизм, терроризм маселелери абдан курч болуп атат. Мисалы Сирияга кеткен жарандардын көбүрөөк бөлүгү дагы ушул аймактан болгондугун ички иштер министрлигинин берген статистикалык маалыматтарында айтылып келе жатат. Бул көйгөйдү чечүүдө ушул сиздердин долбоор канчалык жана реалдуу жардам эте алды? Азамат мырза айта бериңиз. Биз башында айтып кеткендей, бул именно жер граждандар өздөрү инициативаны көтөрүп, көйгөй маселелерди коет. Ошонун ичинде да экстремизм, терроризм дин боюнча проблемалар көп көтөрүлгөн. Ошол жерде информационный кампанияларды өткүзүп, именно Сирияга, например, жаш өспүрүмдөр семья менен кеткендер, ошолорго түшүндүрүш иштерди жүргүзүп, жерлерде бийлик да, жарадандар да айтчы да. Барбагыла, бул алдамчылык жол менен силер чакырып атат, ошол жакта согуш болуп атат. Абдан көп адамдар келбей кайтып атат. Бул мыйзамга туура эмес деп, ошо именно жер бийликтүү айыл сотторго өтүп, мечеттерге барып, көчөлөргө барып, ошо иштерди, алдын алуу иштерди жүргүзүп айтып кеткен да. Именно ошо пландарды да, ошо чараларда бар. Бул абдан мындай көйгөй маселе боюнча элдер өздөрү көтөрүп, проблемаларды өздөрү жолунда иштеп чыгып максатында, аларда ошо кайсы жолдордо ошо ким барат, эмне иш алып барыш керек, акция өткүзүш боюнча ошо бүт иш-чаралар ошо жазылып, ошо аткарууда да. Кошумча жок, Анда дагы Галина айым. Биздин 12 пилоттук долбоорлордун ичинен Кара Суу, анан Сузак айыл, Кара Суу шаары Сузак айыл аймагында ошо диний экстремизм боюнча көйгөйдү көтөрүп чыгышкан, өздөрүнүн иш-чараларына киргизишкен. Аларда бул маселени чечүү боюнча кандай иштер жүргүзүлдү да, алар имамдар менен биргелешип иштей башташты. Имамдар менен жана 5-күнкү жума намаз болот го, ошол жума намазда намаздын алдында баягы элин астына имамдар сүйлөп, ушундай иштер болбойт, бул туура эмес, бирге чечели, иштешели деген нерселерди айтып атышты да. Бул нерселер айтылып, бир аз адамдар чогулса ошолордун арасында айтылат, анан көпчүлүк жерлерде айтылбай келгенде, бул маселени чоң көйгөй катары дагы көтөргөндөн ошол айыл жергесиндеги жетекчилер көтөргөнгө мындай кичине тартынышат десек болот да. Анан кийин адамдар өздөрү, мына жергиликтүү жарандар бул көйгөй чоң маселе экенин, бул маселе чоң көйгөй экенин билгенден кийин, айтышкандан кийин алар аргасыз болушту ушундай иштегенге. Эми
жергиликтүү эле имамдар менен иштеш эмес, эми жанакы думка деп коебуз да, мына ошолор менен дагы чыгыш керек да. Муфтият Ошол, менен, муфтият ошол айыл жерлерин кыдырып туруп, мына ушул нерсе жаман нерсе экенин элдер менен жолугушуп сүйлөшүш керек. Кээ бир жерлерде айтып атышты, эмне үчүн ошо муфтият ушул Бишкек шаарында эле ушул жерде борбордо отуруп алып эле айыл жерлерине чыкпайт, радиодон сүйлөп коюшат, телевизордон чыгып калышат дагы бүттү депчи. Биз менен эмне үчүн жолукпайт деп мына ушундай маселелерди айтып атышты. Демек, муфтияттын алдында чоң маселе турат. Алар адамдар менен, жөнөкөй адамдар менен жерлерге барып туруп, мына ушундай иш-чараларды жүргүзүш керек да. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Өзүңүз тааныштырып атсаңыз. Алло. Угарман, сиз түз байланыштасыз? Алло. Угатабыз сизди. Кайра биздин номерди териңиз, ал 680606. Дагы бир угарманыбыздын суроосун берейинчи. Айыл аймакта албетте бул боюнча сиздер жогоруда айтып өттүңүздөр эле дейт. Айтып өттүңүздөр эле кайрылган экен. Жолдошунан таяк жегендердин саны көбөйдү дейт. Бул албетте үй бүлөлүк зомбулук боюнча экен. Көпчүлүгү иштебейт, бош, анан ичкиликке берилип кеткендер. Аларга кандай жардам бере аласыздар дейт. Биротоло 2 жолго түшөлү десек, бала бакыра бар. Дагы бир нерсени чыгып кетейинчи. Биздин уюм баягы жардам, ар бир көйгөйгө барып жардам берип турганга багытталган эмес. Неге дегенде биз Бишкекте жайгашканбыз. Анан кийин айылда кандай көйгөй бар экен барып алып мындай кыл, тине кыл дегенде туура эмес. Айылда, ар бир айылда Ушундай проблема бар. Бар, бирок ошол проблеманын көйгөйдүн дагы ар бир айылда шарты башкача. Бирөөгө барып айтсаң угат, бирөөгө барып айтсаң укпайт. Мисалы айылга барып ошол баягы уруп согулган аял менен сүйлөшкөнгө бирөө барып бир айылда сүйлөшө аласың, экинчи айылда барып сүйлөшө албайсың. Анан ар кандай болот. Ошондуктан биз үйрөтүп айткан нерсе бул көйгөйлөрдү биздин жарандар өздөрү айтышкан. Ошо көйгөйлөрдү чечүү жолдорун өздөрү иштеп чыгышкан. Кантип көйгөйлөр чечсе болот? Алар жакшы билет бизге караганда. Даже биякта Ички иштер министрлигинде отурган кызматкерлерге дагы караганда, ошол жерлердеги баягы участковый инспекторлор ошо көйгөйлөрдү кантип чечүүнүн жолдорун бизден 10 эсе жакшы билишет. Анан эми албетте бул көйгөйлөрдү мыйзам чегинде биз айтып кетели, мыйзам чегинде кандай. Эгерде ушундай сокку жеп атса, ал ошо милицияга барып, ошону талап кылып, милицияга барып заявление жазыш керек биринчи. Анан кийин милиция кызматкери айтып коюш мүмкүн, жашып кетесиңер, эчтеке болбойт, боло берет жашоодо деп айтып коюш мүмкүн, бирок ага карабай жок, мен жазам деп туруп, анан копиясын сөзсүз түрдө көчүрмөсүн алып алыш керек. Анан кийин заявление жазгандан кийин сиз да кошумчалап койсоңуз. Охранный ордер деп коет. Азыркы учурда бизде коргоо, үй бүлөлүк зомбулук коргоо мыйзамы күчүндө. Ошонун негизинде ички органдарга жерлерде орган РОВД или участковый любой кызматкерден арыз жазып, коргоо ордерди сураганга укуктуу. Ошол ордердин негизинде 3 күндүк 1 айлык нөмөттөр бар, условиялар. Ошол себептен үй бүлөлүк зомбулук боюнча Ички иштер министрлигинде сөз жок, онто кайрылыш керек ошо РОВД милицияга. Бирок ошол жакта эми алдын алуу хотя бы, если жарадан айтып атпайбы, балдарым бар деп. Бирок бул любой кызматкер ошого реагирование кылып эле чара көрүш керек. Галина айым. Дагы бир нерсени айтып коюш керек. Ошо укук коргоо органдарынан тышкары дагы айылдарда, айыл аймактарда жанагы ОПЦ деп коебуз, аксакалдар соту бар. Ошол эле аялдар кеңеши бар. Мына ошолордун баарына кайрылыш керек. Аялдар кеңешине эгерде милицияга айта албаган мындай көйгөйүн, алар деген мисалы аялдар комитетине айта алат. Мына ошолорго кайрылыш керек, аялдар комитети иштеш керек, алар жардам бериш керек. Бирок ошол айрым бардыгы эле аймакта эмес болуш керек. Жана аксакалдар соту, айылдар кеңеши бар болгон мененчи, мисалы жакшы натыйжалуу иштебей жатпайбы? Аты бар, заты жок да, ошол жагы бар да. Алардын жумушун мындай күчтөндүрүп, анан таасирин арттырыш керек болуш керек, туурабы? Айыл өкмөттүн
түздөн түз иши да. Айыл өкмөттүн депутаттарга кайрылыш керек. Анан биздин жарандар ушу кимге кайрылаарын билбей эле өзүнүн маселеси менен, өзүнүн көйгөйү менен өзүндө болуп эле чече албагандан кийин ар кандай нерселерге туш келип атышат да. Айылдар комитети эң биринчи ошо жардам бере турган ошолор. Анткени ичиндеги айта албаган, мен сага айтып атпаймынбы, айта албаган нерсесин балким аялдарга айта алат да. Алар анан кийин андан ары чече турган жолдорун айтып беришет. Дагы бир угармандын суроосун берейин, ал кайрылат. Уурулуктун түрлөрү дагы абдан көбөйүп кетти. Мисалы, үй урдоо, мал урдоо сыяктуу көрүнүштөргө реалдуу кандай жардам берсе болот, ошол жагын түшүндүрүп койсоңуздар деп кайрылган экен. Мал уурулукта нарында бир ушул жакта бир райондун начальниги менен жакшы сүйлөштүк эле, айтпай эле коеюн, анткени суранды эле да. Анткени мал уурулук боюнча айтып кетсек, үй уурулук боюнча деле айтып кетсек, үйүнө барсаң дейт, баягы керек болсо забору жок дейт. Болбосо мал кармаган жерде жип менен, эшикти жип менен байлап койгон дейт. Эми андай нерсени албет тур дейт. Анан ошол баягы элге айтып атат да, баягы эл дагы мындай кичине абдан шалакылык менен Өзүңө сак бол, кошунаңды уру тутпа деген баягы кыргыздын жакшы макалы бар эмеспи? Ошондой эле нерседе баягы үйүңдү дагы баягы жакшынакай кылып, айнек калгаларын жакшылап бекитип, жакшы замок коюп, анан ачкыч жанагы сарайларды дагы жакшылап бекитип койсо, албетте баягы уурулук эми жөн эле жип менен байлап койгон жерде көбүнчө келип жетилип кетет да. Любой уурулуктун биз андан сельсхозтордо айтабыз, жарандар менен жолукканда түшүндүрүп беребиз. Любой алдын алуу иштер бул түнү свет орнотуу, сигнализация коюу. Айылдарда, например, болбосо сигнализация жок болсо итти багып алгыла, ит үрсө да мындай ойгонуп эшикке чыгып карап коет. Анан көбүнчө элдерде азыр жайлоого да малын чыгарып салбайбы? Кочманы жок, эч бир карап койбойт. Бир айда бир жол барып карап коет, дүрбүгө кайта түшө берет. Ошо контроль жок, өздөрү карабай, кайта келип милицияга арыз жазат. Мен жайлоомдо талаада көрдүм. Үй уурулук боюнча, конечно, любой үйдө мындай под присмотром калтырса или үйдү жаап, сигнализация коюп, азыр ДГСО уже контракттар түзүп атат, любой жерде сигнализация коюп, ошо контроль койбосо, үйдүн ачык калтырып эле, кийин бирдеке болсо, конечно, проблема болот. Кийинки угармандын суроосун берейин. Бул долбооруңар негизинен уктум жакшы экен дейт. Бирок биздин аймактарды камтыш үчүн сиздерге кайрылышыбыз керекпи? Кандай жардам ала алсак болот? Байланыш номерлерди калтырыңыздар деп сураган. Жана башында айтып кеткен, да бир мүмкүн кийинчерээк кошулду, ошон үчүн кайталап койсоңуз. Реформа чекит KJ сайты. Же болбосо 0779 00 77 08 телефону. Же болбосо Бишкекте боло турган болсо 31 33 00. Кийинки угарман Азамат мырза, сиз жооп бересиз го. Ички иштер министрлигине дейт, жумушуна ушул жарандык союздун таасири кандай болот экен, байланышыңыздар күчтүүбү деп кайрылган. Байланышыбыз күчтүү, рабочий встречаларга кошулабыз. Дополнительно бизде башка проекттер бар. Жаш өспүрүмдөрдүн алдын алуу, укук бузуулардын алдын алуу боюнча бизде дагы 12 проект бар. Ошо проект боюнча конкурс уюштуруп, ошо именно бул министрлик уюштуруп атат да түздөн түз, министрлик эмес, биз ошо жарандык союз менен биргеликтеги иши. Ошо анан абдан көп мындай проекттерди, мыйзамдын проекттерди да согласование кылабыз. Байланышыбыз бул партнер бизге. Партнер болгондон кийин биз постоянно буларды да насихаттарды да угабыз, өзүбүз билген профессионалдык да направление берип коебуз. Ушундай ишибиз бир, максатыбыз бир. Чогуу иштеп атабыз. Реформа башталганда биз милиция менен чогуу чакырып эметкенде көтөрүп стол берди. Адан көп сөздөр айтылды эле. Милицияда канча саат иштедиңер эле депчи. Биз жөнөкөй жарандарбыз да. Биз бир саат иштегенбиз, бирок көйгөй жалпы болот атпайбы? Көйгөйдүн биз дагы таасирин көйгөй болот. Билесиздер, сезип турасыздар. Биз сезип турабыз. Анткени коомдун бир бөлүгү болуп атасыздар. Албетте, анан ошол көйгөйдү биз
чечкенин жолдорун, керектүү жолдорун да билебиз. Анткени кандай кылса ошо көйгөй жогулуп, бизге жакшы болот. Милиция деген ошону угуп, эл менен элден сураш керек. Эмне кандай көйгөйлөр бар? Ошолорду кандай чечсеңер силерге жакшы болот. Элге кызмат кыла тургандай болуш керек. Эми азыр мына Кудайга шүгүр деп айтсак болот. Милиция менен чогуу отуруп, чогуу иштешип, бул азамат экемен көп жылдан бери болуп калды, бир иштеп келатабыз. Милиция мурункудай болуп, баягы элден жарандар менен мындай бир туура эмес мамиле эмес, азыр кайра мамиле оң болуп келатат. Эми албетте реформа милиция деп атат, бирок көзгө көрүнүктүү баягы Грузияда 5 жылда баягы асман менен жерде болуп, баягы өзгөрүүлөр көзгө көрүнүп калабады. Бизде андай боло элек. Бирок чоң кадам эмес, биз кичинекей кадам менен болсо дагы кичине жылыштар бар. Биз баягы революциялык түрдө эмес реформалар, эволюциялык түрдө деп айтсак болот. Мисалы, Грузияда баягы революцион болду. Бир күндө эле баягы милициянын баарын жумуштан алып эле, эртесинен баягы кайра набор кылып, абдан баягы чоң өзгөрүүлөр болду. Эми бул баягы биз айтып аткан баягы биргелешкен пландын каймагын айтып келе турган нерсе, бул ошо көйгөйлөрдү кантип чечиш керек, ошо кайсы көйгөйлөрдү алыш керек, ошону биз үйрөтүп келатабыз. Ошол жерде эң маанилүү нерсе ошол жерде жатат. Анан милиция менен чогуу иштегенден кийин милициядагы ошол планда ар бир тарапка өзүнүн жоопкерчилигине бөлүнгөн. Милиция эмне кылыш керек, жергиликтүү бийлик эмне кылыш керек, жарандар эмне кылыш керек. Ошо милицияга бөлүнгөн жагы менен ошо милициянын ишин дагы бааласа да болот да, оценка кылса болот. Мына бул сен мойнуңа ушул жүктөлдү эле. Буну аткардыңбы? Участковый инспектор жок ИДН ушуну жазадыбы, жазган жокпу? Жазаса, молодец, жакшы жазады, жазабаса анда коомчулук контроль болуп калат да. Контроль болуп калат. Бул көп нерселери баягы жакшы жакта, каймактары жагы көп да, аябай. Дагы бир айтып кете турган нерсе, 2015-жылы биздин бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүн комплекстүү баалоо деген токтом чыккан болчу. Ошол токтом боюнча ички иштер органдарынын кызматкерлеринин сырткы жана ички баалоо бар да, комплекстүү деген ошондон. Мына ички баалоону болсо ички иштер органдары өзүнүн министрлик өзүнүн кызматкерлерин өздөрү баалашат. Ал эми сырткы баалоо болсо, бул деген мына биздер жарандар сырткы кызматтар бар да. Мына ошол сырткы кызматтардын бири жана участковый милиционер деп коебуз го. Мына ошол милиционерлерди, участковый милиционерлердин ишин баалоо. Биздин участковыйлар эл менен жолугушуп туруш керек. Баягы орусча айтканда должны знать в лицо, баарын тең биз деген таанышыбыз керек. Мынакей баланча биздин участковый деп бир эле звонок болгондо ал деген жетип келиш керек, көйгөйлөр чечиш керек. Мына ошол биз деген ошол менен жарандар, жөнөкөй элдер ошол өзүнүн участковыйын эле бир эле эмесин карасак да, бир эле тарабын. Ошонун ишин баалайт. Жакшы келип турат, биздин ар бир көйгөйүбүзгө кошо кигилишип чечкенге жардам берет. Биз өзүбүздүн участковубузду тааныйбыз деген. Анан кийин ошол боюнча жетекчиликке биздин участковый, мына биздин участковый ушунда баа беребиз деп алар айтыш керек да. Биз айтышыбыз керек. Мына ошол сырткы баалоо. Бул биргелешкен план мына ошол ички иштер органдарында иштеген кызматкерлерге баалоо болуп саналат. Жаңы участковый эмес, биз деген жарандар адамдар жетекчиликке да баа бере алышат. Райондук жетекчи мына ушунда иштеп атат. Кызматкерлери жакшы, өз убактысында келишет, тыккан, орой эмес деген. Мына ошолордун баары баалоого кирет да. Ошолорго жардам берет да. Эгерде биз ушул жана биргелешкен планды жаңы эле жана айтып кетпедикпи, 12 аймакта жүргүзүлгөн болсо, андан ары дагы жайытып атабыз. Мисалы быйыл ушу Бишкек шаарында, Свердлов районунда ушул ишти жүргүзүп атабыз. Биз жергиликтүү Бишкек шаарынын депутаттары менен жолукканда, кеңеш менен жолукканда, алар деген айтышты, эмне үчүн Свердлов районун эле алдыңар, бүт шаардагы калган 3 районго да жайылыш керек. Эми азыр биз Свердлов районун бүтүп алсак, анан кийин башка этап менен анан башка райондорго да жайылтканга. Бишкек шаарында Азамат менен бирге айтып кеткендей, Бишкек шаарында көйгөйлөр абдан көп. Кылмыш иштеринин Кыргызстанда болгон кылмыш иштеринин 70%-на жакын кылмыштар Бишкек шаарында Ошто болот. Чоң шаарларда болот. Ошон үчүн бул Бишкек шаарына биз жаңы пилоттук түрдө баштап атканда бул абдан кыйын нерсе. Айылда эми
бир 2-3 көйгөй эле аны чечкен да оңой да, анткени элдер бири бири таанышат, кичинекей эле жер, адамдар да аз жашайт. Бишкекте абдан кыйын нерсе. Бул акырындык менен башташ керек да. Сразу эле баарын баштап, анан эч нерсе болбой калса, баягы разочарование деп коет орусча айтканда. Көңүл калып калса, бул идея, бул инструмент ишке ашпай калышы мүмкүн. Ошондуктан Элдер көңүлү калып калат. Көңүлүн калтырбай, буну акырындап менен үйрөтүш керек да. Мына шаар боюнча если көйгөй маселелерди биз карап чыкканбыз, ошо жерде элдер көбүнчө проблема, социалдык проблемаларды көтөрүп атат. Бул мына парковка боюнча, анан мына ички миграция боюнча, мына Свердлов районунда абдан көп новостройкалар бар. Ошол жерде ар бир жерде өзүнүн көйгөй маселелери чыгып атат. Баңгизаттар, анан мектептер жетпейт, садиктер жетпейт деген. Ошо көйгөй маселелерди именно жерде анда жарандандар ошо өздөрүнүн депутаттарына, Бишкек депутаттарына маселесин чыгарып, ошо өздөрүнүн укуктарды чыгарып бере алат да. Ошо абдан көп мындай маселелер. Чоң рахмат бүгүн келип куруп берген маегиңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бул Жарандык союз Ички иштер министрлиги менен биргеликте дагы ушул калктын арасында кездешкен көп кылмыштуулуктун алдын алуу иш-чараларында мындай активдүү, анан жигердүү болот деген ишеничтебиз. Биздин бүгүнкү студиябызда меймандары Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жашы жете элек өспүрүмдөрдүн укук бузууларын алдын алуу борборунун башчысы Азамат Абдрахманов, коомдук Жарандык союз коомдук бирикмесинин тең төрагасы Урмат Казакбаев жана ушул эле уюмдун координатору Галина Давлетбаева болушту. Кайрадан жолукканча аман болуңуздар. Эфирди жаңылыктар улантат. Марал радиосу ар жуманын дүйшөмбү күндөрү Айлампа программасында укук бузуулар жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча сөз кылат. Уктуруу боунун Баңгизат жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгы жана Жарандык союз уюму менен биргеликте даярдалууда. Байланыш телефону 0312 68 0606. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.